Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москвадан көрүп аткан эже карындаш агай энелер, амансыздарбы? Неге Москва? Биздин ошол 50% ашуун биз статистикадан көрүп турабыз да YouTube'дан. 50% ашуун мекендештер ошол Москва жергесинен, Россия өлкөсүнөн көрүшөт. Ошого бир көп суроолор болуп калды да, акыркы учурларда ошол таксиге чыгып, биздин жаштар акча төлөбөй качып кеткендер аябагандай көбөйдү. Анан кийин авиа билеттерден алдангандар аябай көбөйдү. Телефонун алып акча которуп алгандар көбөйдү. Кыскасы алдамчылыктын түрлөрү көбөйдү да, аябагандай көбөйдү. Чет жерде эми иштеген келип бул жактан кыргызды кыргыз алдаганы чындыгында жүрөктү оорутат. Таксиден алдаган боюнча айтсак, убагында кыргыздар бири-бирине ошол таксиден алдайт деген жок эле, туурабы? Ошол башкалар алдап кетти, паланчылар кылды, булар экен, алар экен деген сөздөр болот эле, бирок кыргызды кыргыз алдаган деген нерсе болбойт эле да. Ошого бир агабыз эми мындай кайрылды, буга чейин көп эле болду эле, эми ушунусун мен чыгарып коеюн деп чечтим. Эми YouTube'га чыгып бир мындай аталык кылып мындай сөздөрдү сүйлөш эмес максатым ачыгы. YouTube'га жүзүм менен чыкканыма 7 ай эле болду. Буга чейин ютубер катары ушул видеолор киргизет элек. Эми жүрөгүмө жетти да, кыргызды кыргыз алдады деген бул кандай шумдук чындыгында да. Авиа билеттери боюнча айтсам, телеграмдардан 40 миңге үй бүлө менен алдым эле, 30 миңге үй бүлө менен алдым эле, уча албай калдым. Кимге кайрылсак болот, кандай кылсак болот, үстүнөн заявление жазсак камалып кетеби, кой эми кыргыз экен деген сөздөр өтө жүрөккө тиет чындыгындачы. Билесиздер туугандар, бул жака иштеген келебиз баардыгыбыз, 1 сом 2 сом кылалык, үйүм бүтүрөйүн же үй салайын же машина алайын депчи. Анан ошонун үстүнөн арыз жазып койгон болсо, заявление жазып койсо, бул жакты закондорун билесиздер, өтө каттуу, өтө жесткий. Ошо бир 30 миң алдаган болсо, бир 3 миллион кылып деле чыгарып алышы мүмкүн да, ачыгычы. Ошол агабызды азыр бир 400 сомго эле алдаптыр, 40 мүнөттөй убактын алыптыр, күтүп тур деп жарымын берип, жарымын бербей түшүп кетип калыптыр да. Бул жерде эми саат сайын иштесек, анан кантип эле бир адамдарда акча жок болуп калсын да. Акчам жок эле, бир кыйналып калдым эле, мындай ооруп эле калбаса так, адам баласы бул жакта иштейт чындыгындачы. Максатыны билген адам иштейт ачыгы. Же ичип кеткен адам иштебейт, же ооруп калган адам эле иштебес, атак мындай баскан адамдар баардыгы иштейт иншалла. Баардыгын жаман деп дагы айтпаймын. Иштен ишке чачкан агай энелерим, эже карындаштарым толтура менин. Анан ушундай оңой тамакка көнүп калган туугандар дагы бул жок эмес экен. Чындыгында бул өкүнүчтүү. Азыр мен голосун силерге бир коюп берейин. Туугандар, андай кылбайлык. Эгер кимдир бирөө бир жака жеткиси келген болсо, мен алдыма келип деле бир 10 км, 15 км нарыга мен акчам жок эле укам деп, же бир ака деген болсо, мисалы брат деген болсо деле, мындай апарып коюш оңой эле да. 50 рубльдик же болсо бир 30 рубльдик бензин кетет кетсе. Антип бири-бирибизди алдабайлы туугандар. Анан регистрация маселелери да анда зор болот, ал болот, бул болот дейт да. Анан кийин ошол бир өзүмдө деле ошол көп учур болгондо токтоткондо, анан кийин базада жок, ким кылды дейт. Бул вообще дейт да, бул незаконный деп айтат да. Анан акайса ваш свои обманывать деп эле мындай беткел айтканда чындыгында жүрөктү оорутат. Элдин баары бир бүтү туугандар, уят. Андай кылбайлык. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Менин бир башка айма боюнча айгот менен сизге блогер катары. Азыр мен такси болуп иштейм. Азыр могу метро Царицынаган бир кыргыз баланы алып келдим менен. Жаш эле бала экен. Акчаны алдап төлөбөй кетти. Жарымын төлөп 40-45 мүнөт мояктан күттүрүп, акчаны төлөтпөй ошо жарымын эптеп таап төлөп чыгып кетип калды. Жаман көз менен карап, сөгүп, мен дагы сөгүп салдым чыдабай ачуулуктан. Аябай калпычы жаш балдар экен, киши калса. Же эчтеке кыла албайсың. Монтип полиция чакырайын десең кыргыздар. Ансын да мейличи дедим. Кетип атканда карасам такыр эле беттери жок балдар экен. Видеону тартып алдым. Ошону жарыялап койгулачы кичине. Колуңардан келсе. Ушу кыргызды алдаганы жаман болду. Могу Москвадан келип алыптыр. Мояктан мына 40 мүнөт. Тете ай таладан бери алып келип шаардын башка четинен. Каяктагы бир 800 рубль үчүн почти 1 саат мени моякта кармап отуруп, до конца төлөбөй кетти. Такыр бети жок балдар экен. Видеосун мен көрдүм. Видеосун мен силерге чыгарып бербеймин. Бирөөнүн айыбын ачыш бул мага эмес ачыгычы. Кудай таала жашырган болсо, аны ачыш бизге эмес. Аллах таала бир ачып койгон болсо, аны бир жашыруу бизге эмес дегендей. Туугандар, видео тартат да, укам төлөп кой иним депчи аркасынан. Ал балдар жүрсөң брат сүйлөшөбүз деп. Бул кандай сөз? Бул кандай маданият, кандай түшүнүк да? Эми жөн эле аке жөнөтүп кой же бир жеткирип койгулачы деген болсо, бекерде эле жеткизип коесуң го. Андай кылып бири-бирибизди алдабайлык бул жакта туугандар.
мен күйгөнүмдөн ушундай бир видео кылайын деп чечтим да, мындай жүрөктү ооруткан маселелер өтө көп. Өтө көп. Толгон токой маселелери менен элдер кайрылып атат. Эми биз менин лично колумдан келбейт. Мен бир жерде иштебеймин. Бир закондун үстүндөчү. Биз ошол бир багыт берүүгө эле бир жардам беребиз да. Багыт берүүгө эле. Анын үстүнөн бир заявление жазып койгон болсо, ошол 800 үчүн бир 80 миң эмес, 180 миң алып коюшу деле мүмкүн да. Законный сүйлөшкөн болсо, камап деле салат да. Кой эми кыргыз эле дедим деп көптөгөн эже карындаштардан тыйылышат. Андай кылбайлык туугандар, жакшы жагыбыз менен чыгайлык. Кимдин урпактарыбыз биз, Москвага келип алып, андай нерсе кылбайлык. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Группадан группага таратып коюңуздар. Кимдир бирөөнүн бала чакасы ушул жакта иштеген болсо, чалып бир сурап койсок деле жакшы болот. Мен айткан эле бардыгын жаман дебейм. Иштен ишке чачкан, жакшы иштеп, 1 сом 2 сом кылгандардан бар. Эми ушундай адамдардын айынан, ушундай адамдар барлыгынан эми жакшы жаман дагы болот экен да. Лига ставкада ойноп, бомуш болуп кеткендери канча биздикилерчи. Бир жакшы жагыбыздан чыкпай калдык, туугандар. Анан бизнесмендерибиз Кудай кааласа жакшы нерселерди ачтат, чыгарып атам, андай эле көрүп атасыз. Эми бул жагда бар экен да. Не кылайлык эми? Туугандар ошондой. Ишиңиздерге ийгилик. Өзүмдөн тартынып калдым ушундай нерселерди чыгара берипчи. Ачык эми бар нерсени чыгарбасаң дагы болбойт, элдер кайрылып турса. Көбөйүп кетти эле, чыгарып койдук биз дагы. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, тынч амандыкта ошол YouTube аркылуу көрүшүп тура элек. Биздин демөөрчүлөр бар туугандар. Ошондон айта кетейин. Сүйүн агам бар, кирди чыкты. Дакан сайдайт, кийинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет, ишеничтүү. Альфардтар менен кенен кесир барасыздар. Анан жүк жөнөтө турган болсоңуздар, Москванын булуң бурчунан өздөрү алып кетишет, жүктүн көлөмүнө карап, Кыргызстандын бардык аймактарына чейин ишеничтүү жүк ташыган агалардын номерлерин коюп койдум. Кеңири кайрылсаңыздар болот туугандар. Любой көлөмдөгү жүктөрдү алып кетет. Тынччылык аманчылыкта ушул YouTube аркылуу көрүшөлүк. Менден кетсе кечирим сурайм. Рахмат барыңыздарга.